2019-жылы Кой-Ташта тартылган жашыруун окуя соц тармакка чыгып кетти. Бул видео 2019-жылы Кой-Ташта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин үйүндө тартылган. Анда атайын даярдыктагы кызматкерлер, спецназдар барымтага алынып, Үсөн Ниязбеков атып өлтүрүлгөндөн кийин алардын ур токмокко алынган учурлары көрсөтүлгөн. Видеодо Ала Кылычев спецназдарды коркутуп, көрсөтмө берүүгө мажбурлап жатканы көрүнөт. Ошондой эле видеонун аягында Равшан Жээнбековдун үнү угулуп жатканын байкоого болот. Кийин Ала Кылычев бул иш боюнча жазага тартылды. Ал эми Равшан Жээнбеков жакында камакка алынды. Мындай ачык далилдерге карабай, айрым тараптар биз күнөөсүз камакка алындык деп билдирүүдө. Белгилүү болгондой, Үсөн Ниязбековду Алмазбек Атамбаев өзү атканын мойнуна алган. Кийин жүргүзүлгөн баллистикалык экспертизадагы Ниязбеков Атамбаевга таандык куралдан атылган октон каза болгонун тастыктаган. Маалымат булагы Туран Лайв Instagram баракчасы. Квадроцикл айдагандар эгин талаларын тебелеп жатат. Сокол медиа редакциясына катталуучулардын бири кайрылып, Арашан айылында квадроцикл айдагандардын мыйзамсыз аракеттерине наразычылык билдирген. Анын айтымында айрым адамдар квадроцикл менен талаларга кирип, эгинди жана чөптү тебелеп кетишүүдө. Арашан айылында Бишкектин четиндеги талаларда квадроциклчендер жүрүшөт, чөптөрдү, эгиндерди тебелеп жатышат. Жергиликтүү эл токтоткусу келсе, алар эч кимди укпай өз билгенин кылып кетип жатышат. Полиялардын ээлерин тогутушпайт. Укук коргоо органдарынан жардам сурайбыз деп билдирет катталуучу. Жергиликтүү тургундар мындай көрүнүш кайталанып жатканына таңсызданып, тиешелүү органдардан чара көрүүнү талап кылышууда. Атамбаев ушул генерал-майор Самат Курманкуловдун да тагдырын талкалаган. Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаев 11 жыл алдайга эркенин ажыратылды. Кой-Таш окуясында дал ушул генерал-майор Самат Курманкуловдун дагы тагдырын талкалаган. Атамбаев Бакеевдин келишинен коркконун себеби өзүнүн былыктары мындан да көп болуп ачылып калышынан коркот. Маалымат булагы Туран Лайв Instagram баракчасы. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен Кубанычбек кызы Кымбат. Мындан алдында сиздерден жардам сурап кайрылган элем. Улум Мухаммад азыркы учурда 4 жашта. Мындан 3 жыл мурун жол кырсыгынан улам башынан оор жарат алып, баса албай калган. Бизге дагы $5000 ашык каражаты жетпей турууда. Сумма врачтар тарабынан өзгөрүлгөн үчүн сиздерден жардам сурап кайрылдык элек. Мындан операциясына жардам кылып кетиңиздер. Сиздерден суранычы Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт дейт. Ушу балам дагы көптүн катарында басып кетишин каалаймын. Мындан алдында ошончо жардам берип келиңиздер. Берген жардамыңыздарга Аллах таалам ыраазы болсун. Азыркы учурда бизге 5 сом, 10 сом болсо да аябай чоң жардам болууда. Баламдын басуусуна себепкер болуп коюңуздар. Жардамга колун сунам деген мусулман бир туугандар реквизит номерлер Эмбанк Кымбат К деп чыгат. 3197 аягы. Ошол эле номерде деньги бар, баланс кылып салам дегендерге. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. Самаган деп чыгат. 0600. Өзүмдүн энем азыркы учурда Россия өлкөсүндө мигрант болуп иштеп жүрүүдө. Жардамыңыздардан Аллах таала ыраазы болсун. Буга чейинки жардамдарыңызды дагы алып жатабыз. Балдары ойноп жаткан батут шамалга учуп кеткен. Түштүк Африка Республикасындагы мектептердин биринде кооптуу окуя катталды. Мектептин коросуна орнотулган аба менен толтурулган батут катуу шамалдын кесепетинен асманга көтөрүлүп кеткен. Окуя маалында батуттун ичинде балдар ойноп жаткан. Кырсыктын натыйжасында 2 окуучу оор жаракат алып, тез арада ооруканага жеткирилди. Маалымат кылайык, алардын бири баш сөөгүн сындырып алса, экинчисинин колу сынган. Бүгүн 8 июнь 2025 жыл. Интернет, Фейсбуктагы көрөлбастар бир видео чыгарттыр. Якобы мен келечегимде массаж салон болуп барып, Кытай массаж жасап атат. А мен ошону тартып аткан эмесмин. Келжирген акмактар көрөлбастар, көзгө көртөп алып атат го. Кандай ушуну меңгертет ушундай фантазия ойлоп чыкканга. Эч качан андай болбойт. Мен де мусулманмын. Эч качан аялымдын денесин бирөөгө карматтырбайм, эркектерге. Меңгериш иштебейм. Тезде ошо видеону удалить ете салгыла жана Фейсбуктагы страница. Болбосо соттон сүрөшүп калабыз. Утуңарбы? Келжирген акмактар. Айтып койчу бир нерсе. Фати. Туугандар, ал видеодо мен эмес, ал башка бирөө экен. Ооба. Кытай бир аялы кыз экен да. Ол өңгө окшошуп калса эмне Фатиден көрө бересиңерби? Көп келжиребей жаңарды басып, өчүрүп удалить этти. Болбосо соттон жолуп каласыз. Утуңарбы?
Бүгін ошо 8-июнь 2025 жыл мына жакшынакайда семья болуп отурабыз үйдө.